Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, бүгүнкү күндөгү ысырапчылык бир тоонун чокусуна чыкты. Чынын айтканда, биз нандарды тандап баштадык. Эмне үчүн нан келсе, эмне үчүн бул нанды алып келдиң? Тигиге барсаң, ошол жакшыраак нан жабат эле. Ошону алып келбейсиңби деп калдык. Бул деген эмне деген нерсе? Биз бул жерде отурабыз, областтын башчыбыз, же укук органдарынын башчыбыз, мисалы үчүн, баарыбыз айылда чоңойгон балдарбыз биз. Жокчулукту дагы, барчылыкты дагы түшүнгөн балдарбыз. Ысыкты дагы, суукту дагы көргөн балдарданбыз деп айткым келет мен. Могул киши азыр Нурдин ажы аябай жакшы сөздөрдү айтып кетти. Биз кече күнү Нурдин ажы экөөбүз сүйлөшүп калганда бир жакшы сөз айтты. Бул нерсе каяктан чыкты дейт. Ысырапкерчилик. Маркумду узатканда, булар ыйлап атса, сен ар жакта отуруп, устакан талашкан кайсы жактан чыкты деп туруп, мына биздин маркум bir Zalkar Çuvak Hacı'ga bir ösürü verip aldı deyip. Çuvak Hacı ayttı deyip. Bu kayaktan çıktı bu ısrapkerçilikleri. Bu soygan, maldı soygan, jamanlıkta soygan kayaktan çıktı deyip. Bu mağa okşagan açığa moldalardan çıktı deyip. Hazır deyip, men toydum deyip. Bирок ушуга чейин токтобой келе жатат, себеби дегенде башка açığa moldalar бар экен дейт. Ошон үчүн биз урматтуу жыйындын катышуучулары, бул сөздүн дагы мааниси өтө чоң нерсе. Биз токтотушубуз керек. Мен айтып кетер элем, бул Чубак ажыбыз бир кылымда бир пайда боло турган эле бир инсан киши. Кылымда пайда болгон бир инсан киши болуптур да. Мына аз жашаса дагы бүт жашоонун ар кандай учуруна өзүнүн сөзү бар экен. Мына биз кече эле сүйлөп отурдук. Жөнүн айтып жатат, мисалы үчүн бирөө. Ай, шыпыргыны тике коюп койсо бул жаман болобу дейт. Жок, жаман болбойт. Бул алганга удобно дейт. Мен ушуну өзүм окуп туруп, ушунчалык маанилүү сөздөрдү айткан. Ар бир турмуштун учуруна бир жакшы сөздөрдү айтып кеткен да. Бирок ошол кишини бүгүнкүгө чейин биз кайта карап көрөбүз айтканын. Бүгүнкүгө чейин биз ошол киши айтканын окуйбуз, тарбиялабыз. Ошону биз жашообузда колдонуп келе жатабыз. Карасам, чынында эле салыштырып көрсөм, бүгүнкү мен мисалы үчүн бир диний жогорку окуу жайын бүтпөдүм. Жөнөкөй эле жашоодогу тартипти эле айтып аткан нерсе. Бул ислам дини менен, өзү ислам дини, бул жашоодогу тартипте айтылган бүт ушундай сөздөрдү Чубак ажыбыз айтат да. Ошондуктан мен урматтуу жыйындын катышуучулары, бул сөздөрдүн баарыңыздар билесиздер. Менден жакшы билесиздер. Мен сиздерди окутпашым керек бул жерде, үйрөтпешим керек. Бирок жөнөкөй эле бир эстетип койушум керек мен сиздердечи. Себеби дегенде азыр көрүп жатасыздар, бүт ысырапкерчилик, кайсы жака барсаң ысырапкерчилик. Жамандыкта, тууган улуктарга барып бир жамандыкка душар болуп калсаң, сөзсүз түрдө жамандыктын артында жамандык турат. Эмне үчүн жамандык турат дегеним, бул ошол ысырапкерчиликтин жамандыгы турат. Ысырапкерчиликти кетиришип алып, эртең анан кимден канча акча кетти деп туруп, бир туугандар урушуп атат. Ошону токтотушубуз керек чынында эле. Бир туугандар урушуп итмишик болуп жатат. Ошол ысырапкерчиликтин артынан келип, Россиядан келип туруп, кайра дагы бир 5 жыл Россияга кетип атат. Ушунун баарын биз токтотушубуз керек экен. Биз биринчиден урматтуу жыйындын катышуучулары аң сезимди көтөрүшүбүз керек экен. Мына караңыздар, биз эмне кылабыз? Биз ошол тойлордон биринин артынан той, биринин тойдун артынан той мисалы үчүн. А биз ошону балдарыбызды окутпайбызбы? Ошон үчүн мына бул батышта айтып коет. Самое дорогое вложение это на знание деп. То есть эң кымбат сакталган акча бул илимге сакташыбыз керек экен. Балдарды окутушубуз керек экен. А биз акчаны алып алсак, биринчи кезекте эмне кылабыз? Илимди ойлобойбуз. Биз той өткөрөлү дейбиз. Туурабы? Ошон үчүн илимге биз жумшашыбыз керек ушунун баарын. Ошондуктан мен айтарым, могул азыр Нурдин ажы дагы аябай жакшы сөздөрдү айтты. Бул сөздөр айтылыш керек, элдерге жеткирилиш керек. Бул сөздөрдү жөнөкөй бүгүнкү жыйындагы жыйынтыксыз болбош керек.